Кудайдын чакырыгы 25 май. Анткени буйрук берилгенде, башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир өзү асмандан түшүп келет. Адегенде Машаякка ишенип жүрүп, көз чумгандар тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип, түбөлүккө Теңир менен болобуз. Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен сооруткула. Акыркы күндөрдө жашап жатабыз. Ыйса келерине аз эле калды. Ыйсанын келишин күтүп жаткандар сергек бололу. Бирок анын келишин күтпөй жашагандар бар. Эң жакын адамдарыбыздын арасында да куткарыла элек адамдар бар. Алар балким биздин балдарыбыз, күйөөлөрүбүз, аялдарыбыз, бир туугандарыбыз. Алардын куткарылышын Кудайдын душманы шайтан каалабайт. Алардын эркин, сезимдерин жана чечимдерин шайтан көрүнбөгөн чынжырлар менен байлап алган. Канчадан бери жакшы кабар угуп келатышса да, эрки байлануу болгондуктан чечим чыгарып, Ыйса тарапка өтө албай келишет. Алардын көптөрү ар кандай күнөөлүү нерселерге көз карандылыкта, кулчулукта жашап келишет. Сиз ошол жакындарыңыз үчүн сыйынууга, күрөшүүгө чакырылгансыз. Алардын тозокко кетпеш үчүн арачылык кылууга чакырылгансыз. Жакындарыңыздын эч нерсени этибар албай, ойлонбой, тозокко бара жаткан жолун тороп, бейишке алып барчу жолду көрсөтүңүз. Биз алар үчүн ыйлап арачылык сыйынуу менен сыйынганда асман күчтөрү кыймылга келет. Теңир кызматчы периштелерин жиберип, жакындарыбыздын жандарын куткаруу, туткундан бошотуу үчүн алар күрөшүп башташат. Адил адамдын сыйынуусу көп нерсе кыла алаары жазууда жазылган. Бүгүн биз сизди жакындарыңыздын жандарынын куткарылыш үчүн сыйынууга чакырабыз. Ушул күнгө өзүңүзгө орозо жарыялап, дагы башка ишенүүчүлөр менен макулдашып, сыйынсаңыз да болот. Анткени убакыт аз. Жандардын куткарылышын Кудай каалайт. Биз да каалайбыз.